Байжановдордун үй бүлөсү өздөрүнүн 5 баласын тарбиялап чоңойтушкан. Эми соопчулук үчүн кошумча дагы 3 баланы асырап алышты. Алар 3 бир тууганды өздөрүнүн балдарынан артык көрүп, эч нерседен кем кылбай багып келишет. Айтымдарында бул балдар бир топ кыйынчылыктарды көрүп, алгач психологиялык жактан бир аз жабыркаганы байкалган. Эми чүрпөлөр бул үй бүлөгө толук көнүп, өз ата-энеси катары кабыл алышып, бүлөнүн толук кандуу мүчөсү болуп калышты. Министерстводон окудук. Кандай кыйын адистер негизи аябай эле жакшы тренингтерди өткөрдү. Анан эми балдарыбыз чоңоюп атат. Кандай дейин десем, баары жакшы, азыр окууга киришти. Башында балдар мындай эмес болчу. Бул биздин балдар менен бул балдар такыр башка. Жанагы адистер окуп эметкен ошо балдарды алгандан кийин билет экенсиң. Эми булардын өзүнүн бир жанагы кичинекейимдин бир корку сезими бар. Бирки чоңдор кичине көнүп кетти. Алар да башында бир мындай эметип атышты да, дагы эле еще есть. А жанагы кичинекей кыз киши көрсө эле истерика. Даже самолет учса, короодо жүрсө, самолет жакын учуп, үн чыкса, тим эле ызы чуу салып ийди. Ошондой эми кичине көнүп баратат. Бир туугандар 1 жылга жакын убакыттан бери бул үй бүлөдө тарбияланып, улуулары мектепке чейинки билим берүү мекемесинде окуп жатышат. Ал эми алардын абалын, жашоо шартын социалдык кызматкерлер байма-бай келип көзөмөлдөп турушат. Семья жакшы семьяда балдарды аябай жакшы карашат. Мен аябай бат-бат келип турам, анткени биздин жумушубуз ушундай да, келгенде балдар такай таптаза кийинтүү, чачтары жакшынакай таралуу, курсактары ток. Ушул семьядан балдарга аябай жакшы, балдар ойноп, мындай мурун аябай адамдан тартынчу. Азыр эн атасына сүйлөп, эркелеп ушундай болуп калышты. Фостердик үй бүлө балдарды толук өзүнө жаздырып албайт. Болгону аларга убактылуу кам көрүп, алардын балдар үйүндөгүдөй эмес, үй бүлөлүк шартта чоңоюусуна өбөлгө түзөт. Ал эми балдарды мындай жол менен асырап алуу үчүн сөзсүз 30дан 60 жашка чейинки Кыргыз Республикасынын жараны, атайын даярдыктан өткөн, турак жайы бар жана жетиштүү каражат тапкан адамдар болушу шарт. Аламүдүн району боюнча 5 фостердик үй бүлөдө 11 бала тарбияланып жатат. Ар бир баланын талаптары, укуктары мыйзам чегинде корголот. Аларга жашаган шарттары, үй бүлөдөгү алардын психологиялык абалы, ден соолуктары бардыгы текшерилгенден кийин жайгаштырылат. Бул жерде көбүнчө турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр кабылат. Бул үй бүлөлөр ар бир айыл аймактын жетекчилери тарабынан, Аламүдүн райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан дайыма көзөмөлгө алынып турат. Ар бир бала ата-эне мээримине бөлөнүп, балалыгын бактылуу өткөрүүгө укуктуу. Баланы тарбиялоо оор жана анын жоопкерчилиги да жогору экени талашсыз. Андыктан фостердик үй бүлөлөрдү колдоо максатында мамлекет балдардын кем карчын толуктоо үчүн аз да болсо каражат бөлүп турат. Автандил Бактыбеков, Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ.